Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу көрөрман, кайрадан шоу бизнес айдыңындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сиздер менен мен Сезим Милимбекова. Мөлмөлүмгө экинчи ирет өмүр берген ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев 35 жылдык отчеттук концертин өткөрдү. Өмүр жөнүндө ой толгоо аттуу чыгармачылык кечиде Малик Аликеевдин 92 жаштагы апасы ырдады. Yavuşkan olup olmasın ay Kat başka yere de birbirine Direğindesin malım çok, mal tabuğan alım çok Giderikten dartılana kuşuncağın içim çok Görünüp koyçu bir yolun avluttan çıkan ay okşop Görünüp koyçu bir yolun avluttan çıkan ay okşop Görünüp koysan bul boy buna buluttan çıkan ay okşop Ырчы Бек Исраилов Астанада өткөн Роза Багланова атындагы вокал боюнча эл аралык сынакта биринчи орунду алды. Ырчы Бек Исраилов Астанада өткөн эл аралык сынакта биринчи орунду алды. Сүйүнчү элим, Астанада өткөн Роза Багланова апабыздын 100 жылдыгына арналган эл аралык конкурстан биринчи орунга ээ болдук. Калыстар тобуна өзгөчө рахмат. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева эжекебиз дагы сынакта Калыстар тобунун курамында болду. Кыргыздын желеги ар дайым желбирей берсин деген ал. Шоумен Актилек Айдаров апасына унаа белек кылды. Көптөн берки кыялы орундалып жатканын айтып, жакшы жаңылыгы менен тең бөлүштү. Шоумен Актилек Айдаров апасына унаа белек кылды. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Көптөн берки ниетибиз ишке ашып отурат. Апаке, бул белегибиз эң кичинекей белектерден болсун. Биз сизди жакшы көрөбүз. Буйруса мындан да чоң белектерди Кудай насип кылсын деп жазды ал. Ырчы Акбар Сүйүнбаев 4-чү ирет ата болду. Кубанычтуу кабары менен тең бөлүшүп, жубайына ыраазычылыгын билдирген. Ырчы Акбар Сүйүнбаев 4-чү ирет ата болду. Кыргыз элинде дагы бир уул бала төрөлдү. Кубанычыбызда чек жок. 9 ай толгоо тартып 4-чү ирет ата статусуна ээ кылган жашоомдун жарымы, менин балдарымдын энесинин жана баламдын дени сак. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сендей назик, бирок күчтүү, сендей мээримдүү, бирок бейкем жарга туш болгонума чексиз шүгүр кылам жана түбөлүккө жакшы көрөм. Урматтуу достор, сиздерден бата тилек күтөбүз жана кубанычыбызды тең бөлүшөбүз деп жазды ал. Түгөйлөр буга чейин 3 уулду тарбия алып келишкен. Ырчы Канкей Бишкектеги номер 75 мектепте музыкадан сабак бере баштады. Ырчы айым буга чейин мамлекеттик мекемеде иштебегенин айткан. Ырчы Канкей Бишкектеги номер 75 мектепте музыкадан сабак бере баштады. Ырчы айым ноябрь айында расмий түрдө жумушка орношкон. Көрсө мен 35 жашыма чейин мамлекеттик мекемеде иштебептирмин. Мен муну өлкөнүн келечеги деп кабыл алдым. 1-класстан 7 класска чейинки окуучуларга музыкадан сабак берем. Эки музыкалык билимим бар адам катары мага оор болбой эле, мага жагып жатат. Өзүң билген нерсең менен бирөөлөргө бөлүшкөн жакшы деген ал. Жер сулуусу 2022 эл аралык сулуулук сынагынын жеңүүчүсү кореялык кыз болду. Жер сулуусу 2022 эл аралык сулуулук сынагынын жеңүүчүсү кореялык кыз болду. Тажыны жеңүүчүгө жер сулуусу 2021 Белизден келген Destiny Evelyn Wagner тапшырды. Сүүчөй Австралиянын Сидней шаарында корейлердин үй бүлөсүндө төрөлүп, 7 жашка чейин ошол жерде жашаган. Андан кийин ал Сеулга көчүп, жергиликтүү мектепке барган. Жер сулуусу башында теңтуштары аны кабыл алышпаганын, анткени ал англисче көп сүйлөөрүн айткан. Бирок көп өтпөй ал жака көнүп, достору табууга жетишкенин кошумчалаган. Орусиялык Мод деген кайманаты менен белгилүү рэпер Матвей Мельников чоң масштабтагы жеке концертин өткөрдү. Концертте ал 4 жаштагы уулу Солону биринчи жолу сахнага алып чыгып, күйөрмандарын кубантты.
Мод көрүүчүлөргө Григорий Лепс менен жаңы тректи тартуулап өзүнүн хит ырларын аткарды. Рэпер уулу менен концертке акыркы бөлүгүндө чогуу чыккан. Матвей уулун тизесине отургузуп, дүркүрөгөн кол чабуулар алдында телефонунун жарыгын күйгүзүп, сахнада лирикалык атмосфераны жараткан. Интернет колдонуучулары Моддун баласын өзүнө окшоштуруп, баласы дагы ырчы болушу керек экен деген пикирлерди жазып чыгышкан. Белгилей кетсек, Мод өзүнүн популярдуулугун 2013-жылы Black Star лейблине киргенде алган. Аны менен кызматташуу учурунда рэпер бир нече студиялык альбомдорду чыгарган. Анда анын дээрлик ар бир ырлар хит болуп, хит парадтарда алдыңкы орунду ээлеген. Матвей 2016-жылдын августунда модель Мария Гуралга үйлөнгөн. Бир жылдан кийин түгөйлөр баш кошуп той өткөрүшкөн. Ал эми 2018-жылдын январында алардын уулу Соло төрөлгөн. 2022-жылдын башында рэпер Black Star лейблинен чыгып, өз алдынча өнүгө баштаган. Жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.